Келечегиңизди Sign Vestroy менен куруңуз. Биздин компания заманбап дизайнды, ыңгайлуулукту жана ишенимдүүлүктү айкалыштырган жогорку сапаттагы турак-жай комплекстерин сунуштайт. Сиз жана сиздин үй-бүлөңүз үчүн туруктуулукту жана коопсуздукту кепилдей турган кыймылсыз мүлккө инвестиция салыңыз. Sign Vestroy'дан ыңгайлуу шарттарда кыялыңыздагы баатирдин ээси болуңуз. Yardırığa dayanınız. 5, 4, 3, 2, 1. Бақылай, сен телефонға шақырып жатыр. Больницадан чалып жатыр, сүйінші оқшайды. Бол. Алло. Нұргүл! 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 Қандай тұрасыз? Қандай жақсы. Жақсы. Өзіңіз тұрсаңыз жақсы. Құдай қаласа. Келді, отырма.
Санжар, апаңға оранып қой. Құда, кешіріп қойыңыз. Рұқсат болса мен бір-екі ауыз сөз айтып қойсам ба деген. Атайын даярдан отырдым еле. Мына, Нұргүлдің қаза болғанына 21 жыл болды. Айперім 21 жашқа толып отырады. Ушул күнді біз дайыма апабызға Құран бағыштап баштачылык. Анан Айпердің толған күн тосчубуз. Ойлап көрсөм, бирде күн мындай жакшы маанай менен тозбоп турбуз. Кызым, мындан ары жеке сенин күнүңдү белгилейбиз деп чечтим. Апаңды Кудайым рахматын алсын. Апаң менен бейиштен гана жолугалык. Мындан ары жакшы маанай, жакшы жагылыктар коштогон күндөрдү бирге өткөрөлүк. Азамат уна айдаганды аябай жакшы көрөт. Ал дайыма үйүнө бара жатып, жеке автоунаа тууралуу кыялданат. Мен Турспортту гана болсо дегем. Азамат О номеринин балансын толуктады да, туура кыялданганына ээ болду. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Сага белегим бар эле. Апаңдын эң жакшы көргөн жазалкалары эле. Сен 21-ге чыкканда ушуну сага белек кылам деп кыялданчумун. Мына эми. Ошол күндө апат эле келип калды кызым. Рахмат, ата. Мен де белегим бар эле. Уруксат берсеңер мен де ташып койсом. Жагым, мындан да башка белегим бар. Бирок ушул белегимди ошол жерден ташып койсом. Анткени азыркы жашоо бул нерсе жок элестетиш кыйын болуп калды. Бул жаңа телефон менен биздин жаңа төтөлүп келе жаткан мамлекетибиздин жакшылыктарын чагылып турсын. Бул аркылуу биз жакшы нерсе жөнүндө сүйлөштүрө деп армандап алдым. Рахмат. Туура балам, туура. Өкөмөр бактылуу жашасаңар эле болду. А биз бул жактан силерге жөлөк таяк болуп турабыз. Туура болду. Эми бизди артта калбай белегибизди берели. Апасы тапшырбай. Айпери, кызым, толган күнүң менен. Рахмат. Сен биздин үйгө бүлө болуп келгенде бери биздин үйгө нур кирди. Биздин үйүбүз азыр өзүнчө эле бир башкача болуп жаркырап турат. Бакыт Куда, сизге дагы чоң рахмат. Ушундай Айперидей кызды тарбиялап, өстүрүп, биздин уулубузга түгөй кылып бергениңизге. Айпери өзүнүн аты айтып тургандай эле периштедей кыз. Биринчи көргөндө эле Айперини аябай жакшы көрүп калгам. Кээде атама барып келейин десе мен абдан кызганып кетем. Кечке күтөм. Балдарым бактылуу болгула. Көп балалуу болгула. Небере жытын жыттап элебиз. Силердин ийгилигиңерге кубанып жүрө берели. Азыркы эми жаштарга кандай белек алышты дагы билбейт экенбиз. Ошондуктан мынабу 100 000 сом өзүңдүн каалаган нерсеңди алып алып. Рахмат, апа. Рахмат. Рахмат келип бергениңиздерге. Акулда, сизге да рахмат. Жакшы. Айпери, анан келесиң да, биз дагы үйгө барып даярданалы, сенин туулган күнүңдү үйдөн да өткөзөлү. Биз бир жак кырмаксызбы? Эч нерсе даярдабаңыз. Мейлі анда. Макул. Анан келип алып кетем, Жакшы барыңыздар. Сонун экен. Муну кайда калып жүрдүңүз эле? Такыр көрбөп турмун го. Кызым, бул үйдө сен билбеген дагы жерлер бар. Кел тагып берейин. Жаңы поступление болду. Приемка кылып койдук. Все хорошо. Молодцы. Бүгүн буларды алып кетчет. Даярдап кой. Хорошо. Акчалар бергениңиз туура эле болду.
Атасының операциясын жұмшап қойсачы я. Анын эмнеси бар экен? Өзүнүн атасы да. Койчу Нурлан ушундай эди. Ушул бийди мага апаң үйрөттү эле. Мага сиз үйрөткөнсүз. Эмне алып бердиңиз сүйгөнүңө? Не кыласың? Ушуну сурабачы. Мага да алып берсин деп атам да. Сага гана биринчи алып бергем. Бир жумадан келем, э? Макул кыз. Келиңиз. Ята бир аз отуруп алып чыгарып бели. Башка жакка барабыз. Азыр деле чыгырсак болот. Бир кызыктуу болот, ама отура албай. Макул. Мен азыр келем. Чөз сура берчи. Сен атайын келдиңби? Ооба, эмне болду? Эмнеге? Экөөбүз сүйлөштүрөк го. Бир күн чыдап койсоң эмне кыласың? Санжар, сен ары же бери болду. Эмнеге үйлөнүп алдың анда? Же ачыгын айтып аялың менен, же мен менен бол? Мейли анда, Айсулу, жашай сал. Кимден менен жүрөсүң? Досторубуз менен эле. Мейли. Сен эки жак ойногон билгенден кийин билгизбей жүргөнүн да үйрөнүп ал да. Эмнени айтып атасың? Санжар, мен Айсулуң эмесмин. Эркек болчу. Телефондон башка белең ушул беле. Сүйлөйсүңбү? Же бул байкуш эмне кылат, кайка барат деп атасыңбы? Айсулу көзүнүн ортосунда эч нерсе жок. Санжар, бул жомогуң башка бирөөгө айтчы, сүйлөшүп чечип алалы. Сен унчукпасаң унутулуп калбайт бул нерсе. Өлүп баратсаң да чындыкты сүйлө. Мен атам ушундай тарбиялаган. Өзүңө да жакшы болот. Мен сага калп айта алып эмне кылам? Эгерде сен ишенбесең, ал сенин ишиң. Мен сага чын айтып атам. Санжар, акыркы жолу сурап атам. Анан өмүр бою өкүнүп каласың. Чындыкты эле айтып кой. Kan көп жоготуп алды, кайрат кылыңыз. Болгон аракетибизди кылдык. Кызыңыз үчүн жашайбыз.
ооба айсұлу экөөбүздүн ортобузда мамиле бар. Билесиң эмне үчүн? Анткени сен экөөбүз эки башка адамбыз. Экөөбүз бири бирибизге туура келбейбиз. Сенин көз карашың башка, меники башка. Анда эмнеге мени кармап атасың? Ошону түшүнгөндөн айтпайт белең? Сенин атыңдан жашоо көрөт. Мен сенин атың менен жашабайм. Алардын жашоосу башка, биздики башка. Мен апамдын көңүлүн ойлойм. Аны капа кылгым келбейт. Санжар, сен жашоого көз карашты өзгөрт. Ата энең менен өмүр бою жашабайсың. Эгер аларды жогото алсаң, кыйналасың. Азыр деле кеч эмес. Сен өзүнчө адамсың. Сенин өз жашооң болуш керек. Сен каяка? Мен сага керек эмесмин. Сен мага керек эмессиң. Санжар, баары жакшы болот. Эч жакка кетпейсиң. Папа. Ne oldu? Ne oldu Sancar? Ne oldu? Söylemezsin mi? Birinci de sağ çaldım. Тура кылдың. Санжар кайда? Үйдө. Кафеден бир аз урша кеткенбиз. Үйгө эле барабыз дегенден үйгө келдик. Келгенден кийин сөзүн чыгып ыйлай баштады. Соротойн деп эки колун кармап бир аз силкип болду жат деп кое берсем арт менен жыгылып баш менен катуу тийип калды. Журга барып өзүнө келтирейин десем такыр келбей койду. Жүрөгүм түшүп папамды ойготтум. Кичине эмес белем. Бир аз үйнөчү болгом жумуштан. Чектиң белем. Жок. Эми эмне болот? Боке. Баламды сактап калышыбыз керек. Жалосу кабалып кетпейм. Аракет кылабыз. Мындай кылабыз. Кафеден кийин Санжар Айперни эшиктен таштап жумушка кеткен. Жумуштагы камералардын баары тең. Бузулган деп задним числом 3 күн мурда заявка жазып коюш керек. Бузук деп. А силер эрте жатып алгансыңар. Кыздын келгенин байкаган эмессиңер. Айпери комнатага киргенде уруулар менен бет маңдай чыгып калып, алар түртүп качып кеткенин жазайбыз. Так. Видео камераларын барын жок кылыш керек. Жок, камера, видео. Боке. Айпердин атасы билет, эми камералар бар экен. Оны тийиз коесуң. Үйгө качан келди эле акыркы жолу? Бир 3-4 ай болгон. Анда жаңы камера койдурам деп, эскилердин баарын алдыртып койгом дейсиң. Айтор баары бүткөндөн кийин 102-ге чалбай. Анан мен артынан келип калам. Түшүнүктүүбү? Акчасы канча болот? Эми Санжардын тагдыры болот бул жерде. Эми, конечно, үйдө жактагыларга бериш керек болот. Канча? 300 000 доллар. Макул. Жалгыз балам үчүн эч нерсе аябайм. Давай. Үйгө канчаларда келдиңер? Бир саат мурунку. Саат деле караган эмесмин.
Үй жақтан еш нәрсе байқаған жоқсың ба? Жоқ. Тыныш эле болчу. Мындай кылып көйлө жылыштап кетчүмүн. Өзү эле кирип кетчү. Кафеге қаншаға чейин тұрғылар? Билбейм. Биз чыгып шарга кидирип, анан келгенбиз. Убакытта деле көңүл болгон жокмун. Биринчи болуп ким байкады? Мен терезе ачылгандай болду. Мен кирип барсам ушундай болуптур. Эч ким эч жака кетпей турсун. Неке? Мага жакпай атат. Денеси тамстап калыптыр, bunun өлгөнүнө 3 саат болуп калды. Аябай жакшылап карачы. Шектүү бир нерсе байкап калсаң мага эле айтып кой. İşte öyle. Assalamualaikum aka. Tanып атасың да? Таныдым aka. Үйдүн ээси жакын досум болот. Шашпай баарын иликтей бергиле. Результатын эртең начальнигинен детально сурап алам. Биз өз ишибизди так эле аткарабызбы aka? Сарсын болбой эле койсоңуз болот. Карапайым болгон күндө дагы. Мен сага ал жөнүндө айткан жокмун. Мен дагы. Карадың ғой бұл. Үйгө киргизди.
тезирээк бүтүрүп салалы. Өтө көп созбой. Ооба. Буюрса эртең табышат. Балдарга тапшырма берилди. Байке, сиздин балаңыз эч ким менен байланышпай, папа үйдө эле болсун. Ооба, үйдө эле отурат. Салам алейкум. Прокуратурадан жалып атат. Сага бул ишти бербесин дейт. Материалдардын баарын тиги адилетке өткөрүп салчы. Шеф, өткөрүп деле берем. Бирок бул жерде көп суроолор бар. Кылбаган кишини издеп таап, анан иштин мөөнөтүн өткөрүп жаап салалы дегендей болуп атат. Анын үстүнө жанагы Болот прокурор. Үйесинин жакын дос экен. Эмне болгон суроолор? Бул жерде шеф быта окуя болгон. Кызды күйөөсү эле өлтүрүп алганбы деп ойлоп атам. Сураганда дагы эки сүйлөп сөзүнөн жаңылып, анын үстүнө прокурорский дагы улам карап иштетпей коёду. Сен мындай кылчы. Билгизбей материалдардын баарын көчүрмөстөн өткөрүп ал. Калганын өткөрүп ташта. Өз алдынча иштеп көрчү. Балким тиги прокурорскийлерге бирдеме чыгып калар. За укрывательство статью еще никто не отменял. Жаке анан эч ким билбесин. Хорошо? Макул, шеф. $20,000 өкөңөргө. Срочно. Бөлүп аласыңарбы? Же толугу менен бары тиги кишиге бересиңерби? Короче, 4-5 жыл отура турган киши табыш керек. Бир-эки вариант бар. Договорга кылабыз. Эртеңкиге керек. Тергөөчү алмашты. Эми ишти биздин тергөөчүбүз тергейт. Да, вперед. Жарайт. Ошол эле күнү келип запистердин баарын алып кетишкен. Бирок кайра алып келишкен жок. Запистер бар беле? Өзүңүз көрдүңүз беле? Ооба, бар болчу көргөн. Ата, жүрүңүз чай ичели. Мен эртең эрте турушум керек. Ойготуп коюңузчу. Ата. Ата. Ушуну аз эле белек кылыптырсыз. Кечкисин кучактап, коркпой уктап калдым. Ата, тамак ичиңиз. Ата, мен коркуп атам. Качан келесиз? Ата, дарыңызды ичтиңизби? Ата, мен сизди жакшы көрөм. Короче, сен байры кесилесиң. Тем более сенде судимость бар. Ошерди төлөгөн күндө деле. Ошерди сен төлөй албайсың, өзүң деле билип турасың да. Ооба, эке түшүнүп атам. Бирок бир аз убакыт берсе иштеп куртулайын дегем. Сен өзүң ушул нерсеге ишенип атасыңбы? Өмүрү иштеген эмессиң сен.
негизи бир жерден акча алмакмын. Эгер ошол акча колго тийсе, сразу кутулам. Сен мени оотасың? Тийбейт ал акча. Жолго эле акчаны күтүп. Ачака мошенничество менен киргендер эмне болот билесиң да? Ооба. Эмне менен отурдуң эле биринчисинде? Кража. Как раз. Сага бир иш бар. Үй бүлөңө кам көрөгөт да. Жөн эле кесилип кетпей, а? Эмне болгон иш? Короче, бир кражаны ала кет. Биз сага $10,000 беребиз. $5,000 азыр аягыңды чакырып колуна алып атабыз. А $5,000 тергөөчүгө показания бергенден кийин. А канча сурап алам? 2 статья менен ашып кетсе 6 жыл. Ал жактан жардам беребиз. А зонага кирсең, ал жактан да. Эмне болгон кража? Короче, бир үйгө киргенсиң. Акча алып жагайын деп. Ошол малда үйдүн ээси келип калган. Аны түртүп качып кеткенсиң. Алган оокаттарды үйүңө алып келип, огородго катып койгом дейсиң. Ошол эле? Же үйдүн ээсине бир нерсе болду эле? Ал башы менен катып тийип каза болуп калган. Ой, жоо байке. Убийство турбайбы? Сен мени уксаң? Статья 127. Причинение смерти по неосторожности. Пункт 1. Причинение смерти по неосторожности наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Мына. А сен анын өлүп калганын даже билген эмесмин дейсиң. Жөн эле түрткөнсүң, качып кеткенсиң. Точно 6 жылбы? Гарантия. Ал жагынан биз сотко айтып жардам беребиз. Чё по рукам? Красавчик. Аялыңа чал, акчаны алып кетсин. Акчаны алгандан кийин тергөөчүгө барасың, тергөөчү жардам берет. Карап турчу. Кызым. Ата, мен апама жолуктум. Ато, мен сизди сагындым. Алло. Байка кандайсыз? Менин атым Адлет. Кызыңыздын иши боюнча тергөөчүмүн. Шектүү баланы кармап келдик. Эме тиги кызыңызга тиешелүү каттарды таанып бере аласызбы? Азыр барам. Өлтүрүп алганымды эле билбейм дейт. Комнатага киргенде эле түртүп качып кеткен дейт. Анан мурда өзү дагы кража менен отуруп чыгыптыр. Үйүнөн да ордалган оокаттар чыкты. Жолуксам болобу? Жок айке, жолтура албайбыз. Эми соттон эле жолуп калсаңар. Мынакей, могу бала экен. Эми азыр тергөө деле бүтүп калды. Санкцияга алып барам. Андан ары сотко. Анан соттон жолуп каласыздар да. Кандай статья коюлуп атат? 127 статья 1 пункт, 200 статья 3 пункт менен кетип атат. Канча жылга кесилет? Эми аны сот чечпесе, биздин жумуш сотко чейин эле. Түшүнүктүү. Мага кабарлап тургула. Кандайсыз байке? Жакшы. Менин атым Жолдош. Кыздар түшкөндө биринчи барган окуя болгон жерге. Сиз менен өзүнчө сүйлөшүп алсамбы дегем. Байке, окуя болгон жерден туура эмес көп нерселерди байкадым. Иштин чындыгын изилдеп баштасам, прокуратуранын буйругу менен деп мени ал иштен четтетип коюшту. Эмнеге? Жана болот
прокурор сіздің құдаңыздың жақын досы да. Ооба. Балдардын өкүл атасы болот. Ошол болот. Биз баргандан кийин артыбыздан келген. Ошол эле аралашып атабы деп ойлоп атам. Айтылып аткан версия чын эмес деген тасым. Ошондой шек бар байке. Мен азырынча өз алдымча иштеп атам. Анан жакындаганда сизге маалымат берем. Сиз ага чейин эч кимге шек алдырбай макул дей бериңиз. Күйөө балаңыз менен да кадимкидей эле сыр алдырбай сүйлөшө бериңиз. Сүйлөштүкпү? Макул. Анчалык чөкпөңүз байке. Иштин аягына чыкканга, акыйкатты тактаганга сиз керексиз. Тигини до конца турсун дедиңерби? Ана мага келип алып, мен эмес болчумун дебесин? Айтпейт. Эки колун көтөрүп эле багынып берет. Энди сүйлөшүлгөндөй сурокту бергиле. 6 жылдан ашпасын ошондой сүйлөшүлгөн. Эми ал жагы биринчи жолу эмес го. 2 ай СИЗОдо отуруп турсун, анан процессти баштайм. 6 жыл бергенге жараша. Аттың-ай, иштин баары шарт ушундай эле бүтсө, Мага как раз болду. Биз загородный үйдү эртерээк бүтүрүп салып, анан пенсияга кетчем дегенде жалко. Загородный үйдү эмне аласың? Европадан үй алам деп максат кой. Шашпа, иштешебиз. Андай болсо жыргабайсызбы? Тиги досуң соодалашпай эле макул болдубу? Балаң 10-15 жылга кесилет дегенде коркот. Жалгыз баласы үчүн баарына даяр. Все нормально. Ой, Боке, билесиң слабый точкаларды. Кой, мага СИЗОдон кишилерди алып келишти. Аларды ары бери кыла коюп, кетейин үйгө. Мен да барайын. Великие дела ждут. Хорошо. Байке, кошунаңыздын болгон кырсык боюнча уккансыз да. Ошол боюнча иш козголуп, мен иштеп аттым эле. Ошол болгон окуя болгон күнү ушул жерде бир 2 жигит жүрдү. Сенин балдарыңбы? Жок байке. Ошол балдар туура эмес иштеп аткандай болуп атат. Мен кыздын атасына чындыкты таап берейин деп жүрөм. Менден эмне жардам керек? Байке, кошуна болгондон кийин ар кандай сөз болушу мүмкүн. Балким бир нерсе болуп калгандырсыз. Так. Кана кирчи. Сүйлөшөлү. Мен өзүм бывшыймын. 5 жылдан бери пенсиядамын. Ал эми кошуна тууралуу айта турган болсок, булар өздөрү асмандан түшкөндөй жүрүшөт. Жамандык, жакшылыкта деле бири-бирибизге киришип, чыгышып катышпайбыз деле. Эгерде сен чындап эле чындык издеп атсаң, мен анда сага жардам берем. Сен мага 2 жарыктуу көрдүңбү? Мына мунун ичине мен камера орнотуп койгом. Ошол болгон окуяны записин карап, мен өзүмө жыйынтык чыгардым. Мен ошол записти сага берем. Менимче сага чоң эле жардам болсо керек. Чоң рахмат байке. Бул чоң жардам да. Апа, жатпайсыңбы? Эмне отурасың? Азыр кирем балам. Сен кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы эле. Көчөгө такыр чыкпа. Кошуналар ар кандай кеп кылып атышат. Калайсың? Мага эмне? Эртең барып келели, Куран окутуп. Жат. Макул. Сен да барып эсал.
Кантип атасыз Кудай? Кайрат кылыңыз Кудай. Жүрөккө нагрузка кылбаңыз. Убакыт өтөт, баары жакшы болот. Алло. Байке, жолго аласызбы? Ооба. Үйдө болсоңуз мен барайын. Шашпай отуруп сүйлөшөлү. Үйдө кишилер бар. Кайсы жакка барайын? Анда мурдагы жерден эле. Макул, барам. Байке, булар кафеден баштап үйгө чейинки камералардын баарын өчүрүп чыгышкан. Үйдүн жанынан бир эле камераны байкабай калышкан. Булар убакыт боюнча кафеден түзелүү үйгө келишкен. Ворот ачылып, Санжар машинасы менен кирип кетти. Ровно 36 минутадан кийин прокурор досу келип атат. Артынан 2 жардамчысы келди. Алар пакеттерди алып чыгышып, айланадагы камераларды өчүрүп атышат. Ортодон 1 саат 14 мүнөт өттү мына байке. Прокурор 2 досу кетти. Санжар машинаны сыртка алып чыгып койду. Андан кийин ана вызов түшүп атпайбы байке. Точно окуя кандай болгону белгисиз. Бирок үйгө ууру кирген эмес. Санжар үйдө эле болгон. Чындыкка жетем. Мени эч ким токтото албайт. Байке, муну коомчулукка жайыш керек. Резонанс кылыш керек. Болбосо күнөөсү жок эле бирөө камалып кетет. Андайлар толтура эле болуп атат бизде. Биздин түбүбүзгө паракорчулук эле жетмей болду. Мамлекетке душман кол салгандан да жаман нерселер болуп атат кыскасы. Силер жакшылап иш алып бардыңар беле? Тиги баланы эмне болуп кармадыңар? Эми байке, биз кандай багытта иш алып барабыз? Кылмышкерди кантип кармайбыз? Эми аны эмне кылабыз? Кылмышкер бардыгын өз мойнуна алды. Каяктан урдаганын, каяка катканын. Бизге ошол эле жетиштүү. Кылмыш ишин козгоп, сотко өткөргөнгө. Жакшылап иш алып барсаңар. Ушул видео силердин колуңарга тиймек да. Бул видео сизде каяктан жүрдү? Аракет кылсаңар тапмаксыңар да. Чала-мула иш жасаганыңардын бардыгы билинип турат. Же эмне? Силер менден бир нерсе жашырып атасыңарбы? Байке, сиз эмне? Кызыңыздын өлгөнүн бизден шектеп атасызбы? Ооба! Мага чындык керек. Кызымды ким өлтүргөнүн мен билишим керек. Ууру кирди дегенге мен ишенбейм. Байке, мындай кылалы. Сиз мага видеону бериңиз. Мен азыр бардыгына тапшырманы кайрадан берип туруп, жаңыча багытта иш алып барайын. Макулбу? Мага чындык керек. Болгону ошол. Же эмне силерге киши өлтүрмөй оңчук болуп калды беле? Санжарды кайра чакырып сурак калгыла. Мен да катышам, билишим керек эмне болгонун. Так, байке, сиз азыр бара бериңиз. Мен сизге бардыгын кабарлап коем. Макулбу? Байке, алды видеону WhatsApp'тан жөнөтүңүзчү мага. Санжарды кайра чакырып сурак калгыла. Алло, болот байке. Тиги кыздын актакысы келиптир. Үйдүн маңдайынан камера учуп калган видеону көрсөтүп. Байке, сиз баары таза болот деп едиңиз беле? Да не может быть. Тегерегенде болгон камералардын запистерин бүт өчүрүлгөн. Жада калса машинедеги регистраторлордон бери карагышат. Болот байке, уксаңыз, именно ошол камераны анда көрбөй калышкан да тигилерчи.
Там четко видно сиз киргениңиз. Явно бирөө жардам берип атат буга. Өзүнүн мээси жетмек эмес мындайга. Мүмкүн мага чейинки тергөөчү жардам берип жатат анда. Эми кандай кылабыз эми? Запись элге тарап кетсе эмне кылабыз? Интернетке тарап кетсе эмне кылабыз? Анда точно резонанс болот. Хорошо, разберемся. Жана следактын өзүн крайний кылабыз. Понятно? Давай на связи. Тез мага келгиле. Талчагам! Пулей давайте! Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Прокуратурадан. Сіздің үстіңізден иш қозғалды. Не кылганым үчүн? Тергөөдөн түшүндүрүп берет. Ачып бериңизчи. Обыскать. Совершенно секретно дегенди билесизби? Кылмыш иштин копиясын алып жүрөт сизде. Блин, эртерээк булса жакшы болот эле. Скучно же лежать. Сагым кеттим сен. Акырын чыга бер да. Көрүп калсам интрига болот да. Аял өлөсө деле көчөдө жүрөт деп. 1-2 ай точно чыкпайм го. Ошондо 2 ай жолукпайбызбы? Сен кел да түнү. Үйдөлөр жатканда. Давай я только за. Наконец-то жолугабызбы? Менин акчам түгөнүп калды. Мага которуп койчу. Как раз на вечер көйнөк алып коет. Без проблем. Азыр жүрөм. Ага айтасың. Сизге турмайс маалымат берип, урмалаган тергөөчү кармалды деп. Анан жанакы тергелип аткан кармалган баланы тайкес экен деп айтасың. Понятно? Хорошо. Просто ал жанагы видеого эле такап атат. Ал видео эскиде. Атайын элге изучу салсын деп атыптыр де. Ал ишенебин ана ошого. А сен ишендир да. Акчаны алганда эле жакшысыңар. Мындай бир аз мээңерди иштетип койсоңор болот. Алган акчаңды эле аш болсун. Макул. Алло. Байке, мага келип кетиңизчи. Барам азыр. Байке, жана жолдош деген тергөөчү сизге жалган маалымат берип жүрүптүр. Ал жанагы шектүү деп кармалган баланын тайкеси болуп турбайбы? Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп кармалды. А жана сиз көргөзүп аткан видео ал эски видео экен. Биз аны алып чыкпадык. 1 ай мурун тартылган видео экен. Экспертизага берилди. Жыйынтык барбы? Же сен мага жөн эле айтып атасың? Байке, конечно жыйынтык бар. Немеске жөн айтып бермек белен бирдекелерди. Мисалы мен сага ишенген жок. Далил барбы? Байке, сиз эмне эле биздин ишке тоскоол кылып жатасыз? Бардыгы мыйзам чегинде болуп жатат. Мен калп айтып аткан кишини көзүнөн эле билип коем. Сен мени ишендире алган жоксуң. Байке. Короче, мен өз ишимди алып барып жатам. Уктуңузбу? Жакшылап алып барып ошол ишиңди. Болбосо мурекли видеону коомчулукка чыгарам. Салам айтып кой жанагы Болот деген прокурорго. Да. Байке, сүйлөштүм. Коркутуп чыгып кетти. Видеону интернетке чыгарам дейт. Сизге салам айтты. Эй! Мындан кыйын иштерди жаза эле жүрчү элек го. Не болуп атасыңар? Я? Не чарчадыңбы?
Акча керек жокпу? Айт анда ачыгын. Башкага тапшырайын. Болот байке. Иштер терек сотко өткөзүп алчы. Эптеп эле өзүңдүн ишиңди бүтүрсөң болду экен да. Артыңарды тазалап жүргүлө деп канча айтам силерге, я? Бер адресин мага тезирээк. Өзүм барып сүйлөшөйүн. Сүйлөшкөндү билбесиңер. Салам алейкум. Салам айттырып тұрсың. Өзім келдім, ұшырашайын деп. Мага болгону чындык керек. Кызымдын өлүмүнө ким тиешелүү? Акыйкатты ачыкта алмайынча мен тынчыбайм. Мага деле ошол керек. Өкүл кызымдын өлүмүнө тиешелүү кылмышкерди тапкыла деп буйрук берилип кармалды. Тергөө иштери жүрүп атат. Тызылдап жүрөбүз. Баарыбыз. Сотко чейин сурандым. Жазасын катуу бергиле деп. Дагы эмне керек? Мен ага ишенбейм. Баке, сен эс ал, тергөө иштерине киришпе. Сен башка чындыгын билесиң. Анда айт. Ал чындыгыңды биз де билели. Мени жаман жолго түртпөгүлө. Чындыкты билсең кеч болуп калат. Сен мени антип коркутпа. Чындыкты болот. Баарына сен күнөөлүсүң. Өзүңдүн кызыңа ошондой мамиле кылса сен эмне кылат элең? Колуңа эмне келет? Мен кыла турган нерсени сен билбей эле кой. Өкүнгөнгө жетишпей каласың. Сен мени антип коркутпа. Тергөө иштерине кийлигишпе. Каматып коем. Эртеле иш керек болот. Мен азыр задание берем. Ишти сотко тепкиле деп. Заседанияны баштап биринчи инстанциядан өткөзүп салчы. Давай. Папашага көз салгылачы. Жарайт. Урматтуу сот, Өмүркулов Аман буга чейин да уурулук менен жазасын өтөп чыккан. Ага болбой эле кайрылуу уурулук жолуна түштү. Айыпкер кылмышын моюнга алып, кокустук менен киши өлтүрүп алганын билген эмесине көрсөтмө берген. Үйүнөн уурдалган буюмдарды катып койгон жеринен көрсөтүп берген. Мына ошолордун баарын эске алып, мамлекет 8 жыл эркинен ажыратууну сунуштайт. Эй, силер эмне деп атасыңар? Каяктагы 8 жыл? 6 жыл дебедиңер беле? Керек болса ал иштин баарын мен жасаган эмесмин. Акчаңарды кайтарып берем керек болсо. Мен буга эмесин уктуңарбы? Сага сөз берилгенде сүйлөйсүң. Бир саатка күнөө. Кайнене менен жашаган кандай экен? Эртеңден турсаң, тамагың жасалган, кийимиң үтүктөлгөн, үйүң жыйналган. Болуш керек экен. Ай келин, бас чай кой. Жата бергиле. Түшкө чейин. Үй бүлөңөр бекем болсун деп чет өлкөгө жолдомо. Апа, биз Даниэль экөөбүз Дубайды кыялданып жүргөнбүз да. Биз деле Даниэль экөөбүз Турцияны кыялданып жүргөнбүз, балам? Апа. Кайненеңди барат экенби? Ооба. Кайненеңе убактылуу күйөө табабыз. Бирок
Шарттары мындай. Эгер кинотеатрга барабыз деп калса 1000 сом кошосуңар. Попкорн жейин деп калса дагы 1000 сом. Анан жолугушууларда Беспат Сулуев. Кайненеңди өзүнө сүйдүрүп алса, силерге убактысы да жок болот. Бул менин кесиптешим. Физика сабагынан берет. Мына үйүрдүн айгыры мен болом. Сен физикаңа ишенип атасың. Жигиттер, апам артынан бирөө түш кап жүрөт окшойт. О, Кутмантан. Апа. Ой, Каяк жүрөс 12-ден өттү. Эконун артынан биз аңдыйбыз. Эко караңгы жерге киргенде зан. Болгон ударың сүрүлөбү. Кайненемди өзгөрүп калды. Алтыным, кызым, каражаным деп эркелеп атат. Анда биздин план ишке ашкан турбайбы? Мен султандын каалымында тура алабы? Акыркы суроом. Махырга эмне бересиңер? Машина? Сарсана болуп атам да. Апамды жакшы узатып алалы. Болот, мен сага айтпадым беле башында эле. Тиги даярдаган кишиңер до конца турсун деп. Эки эле болдук. 1 саат убакыт бар. Давай, чечкиле. Кыйналсаң мээңди чачыратат. Байке, бизде күнөө жок. Бизди үйгө кирип таза уру киргенде тазалап койгула деген. Биз бул жерди тапшырманы эле аткарганбыз, байке. Санжар күйүп алганыбыз кызды өлтүрүп алыптыр. Биз ошонун изин тазалайлы деп. Байке, бизди кечирип коюңузчу. Бизде күнөө жок. Байке, кечирип коюңузчу. Алло. Таза жаңы машина карачы. Алмаштырыш керек болот. Давай. Ha, Düşündüm deyim. Бүт ишти өлтүрдүңөр эй. Колуңардан бирдемке келеби силер? Нормальный бир ишти аягына чейин чыгарасыңарбы силер? Шеф. Не шеф? Гособвинитель 8 жыл дегенде тиген жүрөгү түшүп калыптыр. Ошол жагын жакшылап эле контролдоп койсок болмок экен. Контролдоп? Эмне дароо эле алты беш керекпи? Эмне бүгүн төрөлдүңөрбү экөөңөр эй? 8 сурайт. Сот 6 берет. Не бүгүн билдиңер силер? Контролдоп.
Вот именно, контрольдө коюш керек болчу. Же мен силерге аз төлөдүмбү? Жок. Жок. Демек тигиге аз бергенсиң, ошончулук кесек болуп атат. Ишти кайра тергөө жөнөтсөм не кылам? Атаңды баш кыласың. Короче, папашанын көзүн тазалаш керек. Анын сурай тургандагы, издей турган кишиси да жок. Çağırılған тақтада боласыңар ғой. Қаз болған, жабылған ұқсат. Қаз болған, Борбор калаабызда бир күндө таң калыштуу 2 жардыруу болуп, андан 4 адам окуя болгон жерден каза тапкан. Алдын ала маалыматка караганда, жарылуу газдан улам чыккан.
Kızım. Gel mağa kızım. Ato. Ata. Ata. Ахвалды көріп атасың ара? Жақшылап қарағыла. Ал любой момент келіп қалшы мүмкін. Айтып қояйын, мол жаққа бір рет түрі жан кірбесін. Нұрлан! Барыңды түңге жетеді. А сен отыра бер, барын қылып қойып. Тап ұятың жоқ екен. Башынан еле білгем ақыр шындық жеңерін. Көрдің бі? Шындықты іздеген ата, эмнеге барып атқанын. Үйлеп атпадың біле? Бағым түрмеге отырбайы деп. Емесіңе келдің бе? Айланып келіп, мен күнөлі болып қалдым ба? Андай қиын екенсің, балаңды бойныңа алдырып тұрып, анан қайра құтқарып шыққан қарекет қылмайды белең ошон жақшаға. Ушуну барын баштаган сен. Балаңды акчага көптүрүп, аталык тарбия бергендин ордуна башотуң менен бизнеске кирип кеттиң. Мына эми балаңдын кебетеси. Бирөөнүн аймончоктой болгон кызын өлтүрүп алып, эч нерсе болбогондой басып жүрөсүңөр. Жок дегенде ойлонуп кайгырып койсоң боло. Мен менен акыркы жолу качан сүйлөштүң эле? Апа деп, ден соолук сурап. Жок дегенде анда-санда келип кучактап койгонго жарабайсың. Силерге акча эле болсо болду. Ооба, мен көрүмүн. Мен багаңар таш бар болгон. Айзада! Айзада! Айзада!
Canım benim. Berekem benim. Emne gerden etip kaldım. Beni taşlayıp ketip kaldık bu canım. Sakınmadım seni. Seni bir uçakta alsam bana. Seni bilen birisiyle şu alsam bana. Benim yüreğimde dersene bu. Benim canım açıkça mesele bu kızım. Yine geçirip koşacağız. Kolumda sırap gelgende makul dep koy konuma. Senin gönlümde oylap. Makul dedi belego. Siyan. Baktım oğlan yaxşı bala dedi belego kızım. Ben işelim. Biz de ağıcı olduğumuz. Mamanga kökör düşünmüyor giriyor atasına. Bağıracak şu olat kızım. Bilesin benim yerim düşündüm. Elinin elimez. Atanın dağı yüreği seseti gelir. Ay kızım. Kızım. Ben açar tuş görgende görsen sen kıyınal tuturmaysın be kızım. Canım benim.
тоқтарыңыз басып қалса. Кеткім келбей, торларыңа түштүмбү, тоголонуп түштүмбү, өңүмбү же түшүмбү, түшүмбү. Балмуздактай элезилип, көргүм келип берет тезелип. Тезилдады көкүрөгүм көрүп булкун өзүңдү, бапылдагам шаңга батып таный басам дагы жүрөгүм унчукпе. Амен чымчыкта, учуп күйүп сүйүнүчүм көрүнүп, элеп алды жүрөгүмдүн төрүнү. Төгүлүп ырлар, эсимде мазмуну, терилдей кылдар, жүрөмүн улугу, ошондогу сууга, көңүлүм бурулуп, капысынан эле көпүз, калганбыз жолугуп. Кулунум кайда жүрөсүң, дайныңды издейм чынында, таба албай өмүр сүрөмүн, буйруган тагдырга багына. Көк асманды кучактап, үйдөн башка бүт жакта, бийик учкан учактай, эстейм ару бакытта. Кетким келбей, торлоруңа түштүмбү, тоголонуп түштүмбү, өңүмбү же түшүмбү, түшүмбү. Айланамда тынч болуп бараң турат, жүрөк согуп кайран жаным сенсиз эми калбаса экен гүлдөй солуп. Ичимдеги үндөр жоруп сабыр кылып турамын, ичип кетмекмин бирок билменин башка курамым. Сулуу кыздын сыйкырына башым кетип калгандай, чалбаса да мага сезиле берет ал чалгандай. Улам тиктеп турам телефонду сагалап, билем жалгыз ошол пери жүрөгүмдү жагалат. Ал мени өртөдү чечиндирбей, күн болуп куйкалап кечиңирбей, күл болуп калсам да үмүт үзбөйм, ишенем көңүлүн бир күн түздөйм. Кетким келбей, торлоруңа түштүмбү, тоголонуп түштүмбү, өңүмбү же түшүмбү.